Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен деп биз андан ары көрсөтүүбүздү төрмөкчүбүз. Тилекке каршы биз күткөн ашпозчу дагы келбей калды. Балким бүгүнкү майрамга карата чоң пир, чоң майрамга даярдык көрүп жаткан учур чыгар деген бир себепти өзүбүз көзүбүз элестетип алдык. Ана мына ушундай жай турмуштарында кылып жүргөн учурда капыстан болгон окуялар болуп кетет экен турмушта. Ана мына ошол учурда ушундай учурда дайыма бизге сакчы болгон адамдар бар, дайыма куткаруучулар бар десек болот. Мына ошондойдо өйдө дөөгү, ылдыйда жөлөгү болгон эң эле жабыр тарткан адамдардын эң жакын адамы болуп эсептелет десек болот. Жогоруда кесиптешим баамдап кеткендей, бул өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаал жаатын эмгектенген кызматкерлер экендиги талашсыз. Ал эми ушул быйыл өзгөчө суук эрте келгендигинен, аба ырайы кескен өзгөрүп аткандыгына байланыштуу жылытуу процесси системаларда эрте кирди. Ага карата чынында эле өрт коопсуздугун сактоо боюнча жана себептери жана ошондой эле адистердин тарабынан сунуштарды алалы, сиздерге тартуулайлы, биз дагы билип алалы деп атайын меймандарыбызды студиябызга чакырганбыз. Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүү алдын алуу жана авариялык куткаруу иштери бөлүмүнүн башчысы полковник Үсөнулу Акжол жана ошондой эле Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы полковник Бакытбек Молдоисаев келип турган учурлар. Саламатсыздарбы? Менен анан эң алгач бүгүнкү биздин тема бул ушул ашпозчу болуп жаткандыктан мен кесиптешим экөөбүздө бир талаш болот эле да, мырзалар жасасын дейт. Мырзалар тамакты көп жасасын, айымдар көп жасасын дегендейчи. Анан сиздердин өз карашыңыздар деле ошол ашканада ашпозчулук эмгек жазаганга, ашпозчулук кылганга убактыңар калабы? Эми кандай десем, кээде баягы тиричилик ар нерсе боло берет да, үйлөрдө. Анан эгер жубайың бошобой жатса, башка нерсе менен алек болуп атса, ачка отура бербей, жумуртканы сууга бышырып же тууруп койгонго көрүнүш эркек колдон келет. Сизде жакшы эле тажрыйба барбы ашканада? Жылына бир жолу 8-марта жасайм. Жумурткалар. Эң негизгиси аракет кылганга, аракетке берекет дейт эмеспи? Эми темабызга кайрыла турган болсок, мынакей жогоруда белгилей кеткендей эле чын эле суук быйыл эрте түштү. Анан дал ушул жылдан баштап жайды эске албай эле коелу, суук түшкөндөн бери негизи эле өрт коопсуздугу Чүй облусу боюнча кандай деңгээлге жетти? Эми багы баарыбызга белгилүү болгондой, өрт кырсыгынын чыгыш себептери дагы баягы жыл мезгилине жараша өзгөрөт да. Чыгуу жерлердин дагы, аймактары дагы, мисалы үчүн белгилеп айттыңыз, жай мезгилинчи. Жай мезгилинде көпчүлүк коркунуч ачык талааларда, дан эгиндерде, токойлордо, тоолордо болсо, кыш мезгилинде ушу калк көп жайгашкан аймактарда басымдуу бөлүгү өрт кырсыктарынын чыгуу себептери ошол кырсыктар ошол жерлерде катталат да. Себеп дегенде тиричиликте, эми адамдын күнүмдүк тиричилигинде адамга эмне керек? Биринчи суукта жылуулук керек да. Анан жылуулукту дагы баягы туура колдонуу керек деп эсептейбиз да, туура пайдалануу керек. Ошол себептен баягы калк көп жайгашкан аймактарда ошо турак жайларда көбүнчө ошо өрт кырсыктары күч келгенден эріктер көбүрөөк. Анан дагы жылуулуктун түрлөрү бар эмеспи? Бул электроприборлор жана ошондой эле баягы мешке от жагуу жаатында, анан аны негизи ушул жаатта сиздер кандайдыр бир алдын ала аймактарда, региондордо ошондой окутуу иштери же түшүндүрүү иштери боюнча жүргүзүлөбү? Эми түшүндүрүү, өрттү алдын алуу боюнча биздин өзүбүздүн баягы бөлүмдүн аты айтып турбайбы, өрттүн алдын алуу бөлүмү жана авариялык куткаруу иштери бөлүмү, өрт өчүрүү бөлүмү депчи. Биздин эң негизгиси эң биринчи милдеттерибиздин бири ушу өрттү алдын алып түшүндүрүп, ушу өрттү болтурбай калуу да. Бул багытта эми көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлөт да. Багы ар бир цифрага толук токтолбой эле коеюн, багы үстүртөн маалымат бере кетсем, сөзсүз түрдө эң биринчиден болуп сиздердин ушу телевидениянын жардамы менен, массалык маалымат каражаттарынын жардамы менен элге жеткирип, ушу кыш келди, өрт кырсыгы күчөп атат, адам өмүрүнүн дагы ушу өрт кырсыктары себеп болуп
болуп аткан окуялар катталып атат деп ошо элге жеткизип туруу биздин милдет да. Экинчиден, муну менен эле тим койбостон биздин офицердик курам менен ар бир ишканаларга, мектептерге, бала бакчаларга барып, ал жерге барып баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кеңештерин берип, лекцияларды, атайын сааттарды бөлүп алып, эмеден район менен билим берүү министрлиги менен биздин биргелешкен буйругубуз бар. Ошо буйрукту аткаруу максатында ошо лекцияларды, инструктаждарды, беседаларды жүргүзүп, өрттүн алдын алуу иш-чараларын кылабыз да. Анын баары эсепке алынат, анын баары баягы ким канча ошо түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек, план коюлат, ошо пландын негизинде иштерди алып барат. Муну менен гана тим калбастан биздин жанагы турак жай сектору бар, билесиңер, эң өрт кооптуу сектор. Ошол жака биздин өздүк курамдын баары тартылат. Жана сунушта ар бир үйдө өрттүн алдын алуу боюнча өрт коопсуздук эрежелери камтылган сунуштар бар. Ошо сунуштарды таратып, кеңештерин айтып, ошо иш-чаралар жүргүзүлөт да. Мен эметип белгилей кетейин, ушу СТВ каналын менен биргеликте дагы ошол иштерди чагылдырганбыз бир кезде. Чагылдырып, ошо сунуштар кандай берилет? Бир айлыкта. Бир айлыкта кандай жүргүзүлүп жатат? Ошол багытта да иш-чаралар жүргүзүлөт. Ал эми мынакей ошол быйылкы жыл боюнча ошол сууктун түшүшү менен өрттүн ошол чыгышы көпчүлүгү кайсыл тармакта көбүрөөк катталып жатат статистика боюнча, чөбөсү боюнча? Эми статистика боюнча бул өтүп кеткен ошо 10 айдын 9 айдын эмесин белгилей жыйынтыгы менен белгилей кетсек, Чүй областында 567 жалпы өрт кырсыгы катталып, 6 адам өрт кырсыгынан каза болгон. Былтыркыга салыштырмалуу 21%га көбүрөөк катталып атат. Андан сырткары былтыр 5 адам каза болгон өрттүн эмесиненчи, кесепетинен. Кайсыл тармакта десеңиз, эми ошол көпчүлүк бөлүгү ушу турак жай секторунда катталып атат да. 261 өрт кырсыгы ошо турак жай секторунда да. Эми бул жерде турак үйлөр, сарайлар, баягы кородо курулмалар күйүп атат. Областтын кайсыл аймагында көбүнчө? Областтын аймагына токтоло кетсек, мисалы үчүн Аламин районунда 103 өрт кырсыгы катталды. 10 айдын ичинде Сокулук районунда 117, жана Сыгата районунда 106 өрт кырсыгы катталды. Бул эми баягы негизги жана 567 пожардын өрт кырсыгынын баягы басымдуу бөлүгүн ушул 3 райондо камтылып атат. Бул жерде эмне себептен? Себептери болсо, бул шаардын, байкадыңызбы? Шаардын тегерегиндеги 3 районунда айтылды да. Эми кайсы жерде калк көп жайгашса, кайсы жерде калк көп, халктын ыкмары жыш болгон жерде ошо өрт кырсыгында көбүрөөк катталышы байкалып турат да. Бул эми ошол күч келгенден, атайын ошол электр линияларына күч келип кеткенден чыгып кетип атат да ошондо. Мен жалпы статистикага токтолдум да, бул жерде ар кандай себептер бар да. Негизги себептердин бири болуп, бул жайында өзүңөр билесиңер, баягы өрт болгон этиятсыздык мамиле, тамеки чегүүдөгү баягы этиятсыздык мамиле кылуу. Ал эми кышкы эс алууга чыгышып, баягы шашлык жасашып, өрттүн өчүрбөй коюп кеткен учурлар көп катталат. Ошол учурда да. Анан эми кышындагы болгон өрт кырсыктарга себеп болуп, бул эң биринчиси бул электр жабдыктарын туура эмес колдонууда. Билесиздер, эми ар бир жалпак түшүнүрлүк кылып мындай жалпагыраак айтып кетейин тил менен. Мисалы үчүн ар бир проводдун өзүнүн сечениясы болот, туурабы? Ошол сечения мисалы үчүн ал жердин ток, электр тогунун өткөрүмдүүлүгү дагы ар башка. Бирок мисалы үчүн лампочкага багытталган проводко биз жылткы сайып алсак, мисалы үчүн ошол провод көтөрө албай ысып кетет. Бирок аны мисалы үчүн адистер эле билбесе, көпчүлүк билбейт да, ал провод эмнеге багытталган экенин. Эми мындай да, ошон үчүн проводдорду, электр сымдарын туташтырууда коюуда сөзсүз түрдө кесипкөй адамдардын коюп туура туташтырып өзүн билемдик кылбаш керек. Өзүн билемдик кылган болбойт. Ар бир мисалы үчүн жез проводдор, жез сымдары башкачараак, алюминий башкачараак, анын сечениялары бар. Анан ошо көпчүлүгү перегруздан болот, же болбосо эрип кетип кыска
чагылуусунан болот да, электр сымдарын короткое замкание деп айтылып кетет. Айтылып жүрөт, ошо себептер менен көп болот да, ошону алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө баягы тиги ар бир кесипкөй адамдарга кайрылтыш керек да. Анын үстүнө мынакей көп убакыттан бери мисалы үчүн профилактика жүргүзүлбөсө, эгер мисалы туура куйдалалык, мындан 60-жылы салынган, ошол жылдары электричествосы коюлган, көп убакыт ошол электричествосы эксплуатация болуп жүрүп, убакыт деген баарын алат да. Өзүнүн баягы эмесин дагы кетирет, свойствосын дагы керектүү баягы колдонуучу. Ошол себептен электр жабдыктарын жаңыртып туруу, ошолокуну профилактика жүргүзүп туруу, тиешелүү участоктарын алмаштырып туруу дагы бул биздин жарандарыбыздын өз кызыкчылыгы да, өзүнүн милдеттери да. Мисалы үчүн мыйзамда жазылган ар бир үй ээлери өзүнө тиешелүү жерде өрт коопсуздугуна жоопкерчиликтүү депчи. Ошол сыңары мыйзамды кармайлы, мыйзамга каршы эле демекчи. Анан негизи эле азыркы кездерде баарыбызга белгилүү болгондой, базарларда дагы өрт кышы жайы деп чыгып турат, өрт катталып турат. Анан кышкы мезгилде көбүнчө көптөгөн ошол жарандар жогоруда белгиленгендей эле ошол электр жабдыктары менен жылып турган учурлар болот эмеспи? Бул жаатта ошол базарларда өрт коопсуздугун сактоо боюнча кандай сунуш бере кетесиздер? Деги эле өрт коопсуздугун кантип сактоо керек базарларда? Базарлар боюнча Ысык Ата районунда бир чоң базарыбыз бар, Кант шаарында. Ошол базарда биз жакын карада өрт тактикалык машыгуу өткөрдүк. Ошол администрация менен биргеликте ар бир сатуучу менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми бул кыш мезгили келгенде ар бири жылытуу үчүн жанагындай жылытуу обогревательдерди сайышы мүмкүн. Эми ошол обогревателди алганда дагы ошону тандап алыш керек да. Кээ бирөөсү болсо жанагы колдонмо жасалган, колго жасалган обогревательдерди колдонушу мүмкүн жылыткычтарды. Ошон үчүн тандоого келгенде мындай билип тандаш керек да. Масляный обогревательдер болот. Ошолор туура болот да. Спиральный немелер болот. Ошону тандаганды билиш керек да. Бара менен айлангандарчы? Ошо эме менен айлангандар болсо, анын 1 киловаттыгы 15 квадратный метрде жылытат да. Ошол жогоруда айтып кеткендей эле жанагы электр сымдары дагы ошого тиешелүү эмени алыш керек да. Сымдардын чыңалуусунан өрт коопсуздугу чыгып кетиши мүмкүн. Кээ бирде айткандай эле жанагы алюминий проводдор менен 10 проводду экөөнү туташтырып коет. Ал экөөнүн сечениясы ток өткөрүүсү 2 башка. Ошондон да өрт чыгып кетиши мүмкүн да. Муну кетип атканда дагы ошол сатуучулар баягы павильондоруна, магазиндерине таң атканча сайбай сууруп кетиш керек да. Бул сууруп кетүүгө милдеттүү булар. Ошондуктан түнкү көбүнчө өрт кырсыктары базарларда түнчүндө таңгамал ушул учурларда катталат да. Анткени кээ бирөө баягы эртеси күнү биз келгичекти жылып турсун, комнатабыз бөлмөбүз жылуураак турсун деп туруп сайып кетишет. Ошонун негизинде баягы зымдын чыңалуусунан өрт коопсуздугу катталып, еще өзүнүн баягы бөлмөсү күйбөстөн жанындагы кошуналар да жабыркайт да. Андай случайлар буга чейин болгон. Анан кийин соттошуп бири-бири менен сен күнөөлүү, мен күнөөлүү анан чыгат да. Негизгиси баягы көбүнчө учурларда адамдык факторлор да. Адамдык факторлор булар адамдын салакылыгынан өз убагында баягы өрт коопсуздугун сактап, өз милдеттерин тактуу аткарса эле баары жакшы болот да буюрса. Биз дагы ошол учурларда алдан ала иштерди кылып, ошол сатуучулар менен иш жүргүзөбүз, сунуштамаларды беребиз. Базардын администрациясы менен чогуу жыл сайын жылына 2 жолу машыгууларды өткөзүп турабыз ошол базарларда. Булга дагы базардын өзүнүн администрациясы дагы кызыктар, биз да кызыктарбыз. Анан базарда отурган көбүнчө сатуучуларыбыз деле баягы бүт баары кредит алып эле деп бир тиричиликти өткөзгөн адамдар да эми. Анан аларга деле баягы сунуштама айта кеткен нерсем, бир кээ бир учурларда бир
болбогон бир кичинекей 1000 сомдук бир өрт өчүрүү шаймандарын алып койбостон көп чыгымдарга пайда эме. Мынакей, ушул суроо талапчы, ушул ар бир ушул эле базарда же болбосо мен билишимче азыркы учурда базарларда сөзсүз түрдө бир өрт өчүрүүчү жайы атайын тастыкталып, аныкталып коюлуп турат. Ал эми ошол эле мисалы үчүн ар бир контейнерде же болбосо ар бир павильондордо ошол павильондун аймактын ээси дагы сөзсүз түрдө ошол өрт өчүрүүчү каражаттарды алыш керекпи? Ошол милдеттендирилеби? Ошол базарком тарабынан, сиздер тарабынан? Биз тараптан сунуштама эле бере алабыз. Сунуштама бере алабыз. Муну болсо өрт коопсуздугу боюнча көзөмөл надзор бар. Ошолор алдын ала предписание жазышат, көрсөтмөлөр жазышат дагы, анан кийин өзү убактысын коет, 10 күндүн ичинде же 1 айдын ичинде ошону коюп, баягы өрт коопсуздугунун эрежелерин сактаганга милдеттендирилет да. Негизи мыйзам түрүндө сөзсүз түрдө милдеттүү да. Мыйзам түрүндө норма бар да. Норма бар. Мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, жана биз пожар щитти айттыңыз окшойт. Бул болсо жана кум, пожардык щиттери, багор, күрөк, балта, ичинде тиги баягы кийиз, лом болуш керек, чака болуш керек, бир бочкада суу болуш керек дегендейчи. Ал эми норма менен бир ошо пожарный щит 50 соток жерде, мисалы үчүн аймактын ичинде жайгашуу бир щит болуш керек деген, жарым гектар жерде. Эгер жарым гектардан ашып кетсе, уже экинчи щит коюлуш керек деп норма бар. Ошо норманын негизинде талап кылышат. Ал эми жанагы өрт өчүрүүчү каражат болсо, огнетушитель. Бул ар бир контейнерде индивидуально болуш керек. Турак жайларда дагы? Турак жайларды биз талап кылып баягы эме кыла албайбыз. Бирок болушу. Менде мындай суроо пайда болду да, буга чейин биз дагы тартып көрдүк элек, атайын суусундуктар бар экен. Суюктук бар экен, өрткө каршы болгон. Мисалы үчүн ошол эле турак жайларда ошол газ турган жактын баягы шторачысына, пардаларына сеп койсо өрттү албайт экен. Бул канчалык деңгээлде чын? Жана ошондой эле учурда баягы кененирээк аймакка, площадька атайын пенка сыяктуу болгон квадрат түрүндө кутуча бар экен. Эгерде өрт боло турган болсо, ал дал ошол өрттү дароо жарылып, ошол жерден басып коет экен. Бул практика бизде Кыргызстанда деле бар. Муну колдонуп жүрөбүз. Жанагы сиз айтып аткан суюктук болсо, бул атайын суюктук. Биз муну деген жана чатырлардын үстүндө жана жыгач конструкциялар бар эмеспи? Ошол менен обработка кылынат. Бул өрттүн такыр күйгүзүүбөйт, күйгүзүү өрттөнүп кетпейт дегенден алсыз, бирок күйүүчү зат, мисалы үчүн оңой күйүүчү, жана кубатын жоготот экен, оңой күйүүчү, анан татаал күйүүчү, анан күйбөөчү болуп заттар бөлүнөт да. Ошол эки оңой күйүүчү затты татаал күйүүчүгө айландырат. Себеп дегенде өрт тийип турса өрттөнөт. Өрттө чыны өрт башка кандайдыр бир убакытка чейин кармайт. Өрттү жайылышын кандайдыр бир ошол обработка болгон жыгач менен тиги деревянный конструкция менен необработанный экөө, например, обработка болбогон жыгач бир 20 мүнөттө күйө турган болсо, обработка болгон жыгач где-то бир 40 мүнөттө күйүшү мүмкүн. Бир убакыт үнөмдөйт экен. Убакыт үнөмдөп берет. Ал эми жана айтпайбыз бизде. Күйөт. Бирок убакыт татаал күйүүчү. Дал ушундай каражаттар негизи ошол мекеме тарабынан атайын каржыланып берилеби же муну жеке баягы ишкерлерден тендер аркылуу гана алыш керекпи? Жо, бул эми кандай десем, ар бир эме мекеменин, жо биз аны ал бул коммерческий деятельность уже, аны уже ар ким өзүнүн эмесине коопсуздугуна кылышат да. Ал эми жанагы бир жерде турса жарылып кетип тиги өчүрүп калып атат деген бул огнетушительдер, буларды дагы биз Кыргызстанда пайдаланылып атат. Көпчүлүгү баягы өрт чыгып кеткенде кандай коркунуч жаралчу жерлерде, подвалдарда жанагы азыркы учурда ар бир бийик үйлөрдүн астында паркингдер коюлуп атат. Ошондо ар бир биздин талабыбыз ар бир машина коюлуп атпайбы? Ошол туштун үстүндө бирден ошондой өрт өчүрүүчү каражат туруш керек деп ошол талапты аткартып келип атабыз. Бүгүнкү күндө долбоорлоо иштери жүрүп атканда, мисалы үчүн 9 этаж үй курулуп атат бир жерде. Ошонун долбоору бизге макулдашууга келет. Макулдашууга келгенде биз ошо долбоордун өрт коопсуздугу боюнча экспертизадан өткөрүп беребиз. Ошондо биздин талаптарыбыздын бири
ошол эмеде паркингде ошондой каражаттар болуш керек. Бул мыйзам менен норматив актылар менен бекиген. И ар бир машина токтотчу жеринде ошо машинанын үстүнө туштап туруп, ошондой каражаттарды коюп кетет. Кокустан ошо подвалда, паркингде бир машина күйүп кете турган болсо, үстүндөгү жанагы өрт өчүрүү каражаты иштеп автоматтык түрдө. И ошол машинанын үстүнө эмелде порошоктор түшүп, өчүрүп калууга жардам берет. Ушул учурда азыр менде да бир суроо пайда болду. Көп учурларда мындай көп коопсуздуктар ушул өрттү күчөтүбөгөн учурларда ушул өрт өчүрүүчү машина кирүүчү жолдор жок болгондугуна да себеп болгон, Ошол эле базарларда, кичи райондордо көбүрөөк катталат. Анан акыркы жылдарда ушул көйгөй чечилдиби? Эми бул боюнча биздин мыйзам бар, өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө. Ошо мыйзамдан мурун 66-беренесинде так көрсөтүлгөн болчу. Бүгүнкү күндө ал уже багы мамлекеттик курулуш эмесине өткөрүлүп берилип, ошол жерде сот правил болуп чыкты. Канча аралык жол болуш керек, бийиктиги, мисалы үчүн бийиктиги 28 метрден жогору имараттарга уже 6 метр жол төрт тарабынан болуш керек деген, мисалы үчүн. Андан пасыраак болсо, мисалы үчүн 4-2 метр болуш керек деген багы нормалар бар. Ошол экелерди биз жана жогоруда айтып кетпедимби? Долбоорлоо иш-чараларын эметебиз депчи, экспертиза жүргүзөбүз. Ошондо дагы биз ошол нормалардын сакталышын көзөмөл жүргүзөбүз. Кезектеги суроо, мисалы үчүн азыр эле ушул базарларды айта кеттик, жана башка жерлерди айтып атабыз, ушул өрт коопсуздугун алдын алуу боюнчачы. Анан быйылкы жылы ушул электр кубаттуулугун үнөмдөө боюнча көп түшүндүрмө иштери жүрүп жатат. Аны менен албетте сөзсүз түрдө электр кубаттуулугу убактысы менен өчүп турат деген белгиси да. Ушул учурда жылыткычтарга альтернатива барбы, электр жабдууларга? Бардык эле адам баягы жеке үй болбогондон кийин меш, печке колдоно албайт да. Эми үйүндө кичинекей баласы барлар бар. Сунуш иретинде сиздер кеңеш. Мындай да, ар ким өзүнө мисалы үчүн үй куруп жатканда же болбосо мекеме ачып жатканда сөзсүз түрдө альтернативалык варианттарды карап кетет. Мисалы үчүн балким билбей калып ушул жерне кой берейин. Кой бербей, мисалы үчүн 3 түрдө жылытсак болот, туурабы? Газ менен жылытсак болот, электр менен жылытсак болот, анан жанагы твердый топливо көмүр менен жылытсак болот дегендей да. Ошо сунушталган альтернативалардын бирөөсүн колдонуп, баягы кыштын камын жайда көр дейт, туурабы? Бардыгына баягы даяр болушубуз керек да. Сиз үйдө айтып кеттиңиз, базарлардачы алсак? Дүкөндөрдө газ жокта. Эми мындай да, имарат курулуп атканда эле мисалы үчүн газ менен системасы кошо курулат. Аны бузуп салышты адамдын колунда, бузулбай кармап турушты адамдын колунда. Жок, менде мындай, балким биз билбейбиз да. Сиздер ушул жылыткыч тармагында көп маалыматыңыздар бар да. Кайсыл жылыткычты каяка кандай колдонуш керек деген сыяктуучу. Менде мындай сунуш болот да. Мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда ушундай жылыткычтар барбы? Электрдик эмес дагы, газ дагы эмес, от дагы эмес мындай. Кандайдыр башка тармакта бир ушундай жылыткычтарды колдоно турган. Күндөн же болбосо ошол эле газдан колдоно турган, бирок кичи, мындай колдоно турган. Мисалы бизде азыр шаардын чет жактарында илгерки салынган үйлөр бар. Бирок аларда борбордук отопление жок алардачы. Анан аларда газ дагы жок да. Мен дагы билгендерден бар. Андай үйлөрдө жалаң гана жылыткыч менен. Алар кандай болуп калат өчүрүлгөн кезде? Печке салышсаң көмүр. Эми ошону айтып атпаймынбы, жайдын камыңыздай бир өчүрүлүп калса кантебиз деп жанына мисалы үчүн котельный салыш керек ал жерге уже. Эмеден чыгыш керек да. Жили газ тартыш керек, Газпром ишканасы мисалы үчүн көптөгөн жаңы конуштарга газдар. Бирок социалдык жакты караганда ар бир эле адам ал нерсени өзүнө азыр шартты түзүп бере албайт да, туурабы? Анан ошол кезден улам сиздерге ушундай сунуштар барбы деген суроо болчу да, кайрылуучу. Эми мындай да, жылыткыч мештерди дагы мисалы үчүн колдонууда, мисалы үчүн көп кабаттуу үйдүн мисалы үчүн үстүнкү кабаттарын колдонууга тыюу салынат. Экинчи кабатка чейин алып чыксак болот, жана от жагуучу мештерди андан үйдө алып чыккан бул коопсуздук боюнча туура эмес келип калат да. Ошол себептен эми кандай десек, башка альтернатива жок болгондон кийин сөзсүз түрдө
алдын ала ошол экени камсыз кылыш керек. Сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн жеке жашоосуна, жакындарына жоопкерчиликтүү болуш керек. Дал ушул жааттан өрттөн, үнсүз жоодон дагы коргонуунун себептерин өзүңүз ойлонуңуз дагы, өзүңүз сак болуңуз сөзсүз түрдө. Анан эң дагы бир ушул жаатта эле дагы бир ушул өзгөчө кырдаал кызматкерлеринин керектүү кеңештеринин бири бул биринчи жардам. Өрт Кудай сактасын, өрт чыгып калган учурда кантип өзүңдү биринчи сактаныш керек, коргонуш керек, жана ошондой эле жардамдарды. Өрт болгон учурда үй ээси биринчиден өрт өчүрүү кызматына чалыш керек 101 телефону менен. Канча аралыкта бир келе алат? Ал эми расстояниясына жазса биздин положениябыз боюнча 7-12 километрди бир пожарный өрт өчүрүүчү час келиш керек да, 7-12 радиуста обслуживать этиш керек. Азыркы өзүбүздүн экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу андай азыр өрт өчүрүү часттары алыс жайгашкан. Ошого карабастан азыр өз убагында чыгабыз биз, 1 мүнөттүн ичинде пожарный часттан чыгып кетет өрт өчүрүү кызматкерлери. Алар келгенге чейин үйдүн ээси ошол үйдөн бала бакырасын чыгарып, жылуу кийими менен, одеялы менен, кыштын күнкү болсо одеялы менен сыртка чыгарып, мындай жылуураак üşөгөндөй кылып, анан кийин өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейинки иш аракеттерди кылып туруш керек өздөрү. Түтүн болуп калды, көз көрбөй жатат, уланды, бирөө жатып. Түтүн болгондо ошол помещенияга өзгөчө газ. Ошол бөлмөнү эшик терезесин ачканга болбойт да негизгиси. Ачканда деген ал эшик ачылып же терезе ачылганда сквозняк болуп, анын ичинде баягы кайра күчөйт. Кислород көбөйөт. Доступ кислорода болот дагы, кайра күчөшү мүмкүн да. Ошондуктан если ошол бөлмөдө киши жок болсо, ошону наоборот мындай плотно жаап, өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин мындай ачпай турганы туура да. Анткени кээ бир учурларда эле баягы берден айта кетчү нерсебиз, үй ээлери өздөрү аракет кылышат өрт өчүрүүгөчү. Биринчи чалбайт. Өздөрү аракет кылат дагы, баягы анан кийин күчөтүп алгандан кийин анан бизге чалат. Анан баягы биз келгенде уже үйдүн жарымы күйүп калган болот. Анан баягы бизге претензия коюп барышат. Силер кеч келип келдиңер деп. Кээ бир учурларда мындай учурлар болуп калат да. Биз канча төлөйбүз деген учурлар бар. Эч кандай төлөнбөйт. Ошо адамдар бекер кызмат бул. Бекер кызмат биздики. Мамлекеттик мамлекет тарабынан бизге айлык акы төлөнүп атат. Биз ошонун негизинде иштейбиз. Кээ бир учурларда ошол адамдардын бир түшүнүктөрү ушундай болуп калат да. Биз азыр өрт өчүрүү машинасын чакырсак, ошого төлөйбүз деген сыяктуу. Ошол себептен өздөрү аракет кылышат баары өчүргөнгө. Анан өздөрүнүн колунан келбейт. Наоборот баягы өрттү көлөмүн күчөтүп дагы анан кийин бизге кичине кыйынчылык тоскоолдук жаратат. Негизичи жалпысынан азыркы ЧО боюнча ошол 8 райондо өрт өчүрүүчү жайлар бар. Частьтар бар. Анан ошол өрт өчүрүүчү машиналар бул соңку суроолордон болсун. Азыр биздин да убактыбыз ошол соңуна келип калды. Өрт өчүрүүчү машина, шаймандар жетиштүү элеби жана канча тонналык суу батат? Эми машиналардын ар кандай маркалары бар. Ар кайсы маркада, ар кандай. Жаңы маркадагы машиналар барбычы болбосун? Жаңы маркадагы машиналарды Кудайым буйруса деп күтүп турабыз. Бүгүнкү күндө эми өзүңөргө белгилүү, бул суроого өткөндө жооп бердим эле. Өрт өчүрүү машиналар паркы 2009-жылы жаңыланган. Акыркысы андан бери ошо жаңылар элек болчу. Бүгүнкү күндө мынакей тендер ойнотулуп бүтүптүр. Бизге берген маалымат боюнча бүгүнкү күндө ошо күтүү иштери жүрүп атат. 1-2 айдын ичинде şu жаңы заманбап өрт өчүрүү унаалары менен камсыз болобуз деп биз дагы күтүп жатабыз. Буюрса ишке ашып кетсе, баягы жаңылык катары сиздерге билдирип коебуз. Сөзсүз түрдө эң негизгиси ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн жанына, өзүнүн жашоосуна өзү биринчи аракет жасап, өзү биринчи камкор көрүш керек экен. Анан сөзсүз түрдө адистердин кеңешин туура кабыл алып, адистердин кызматын сөзсүз түрдө туура пайдаланыш керек экен. Албетте.
билбестин болбойт уяты дейт, билгенден сура башкадан дейт. Андыктан мына ушундай кокустан чыгып кеткен кырсыктар болгондо эч качан өзүн билендик кылбастан мына ушундай адистерге кайрылганыбыз эң туура болот. Мына күчөй элек кезинде келгени мына эрте токтотуп, алдын алып калуу, адамдардын өмүрүн сактап калуу мына ушул абдан чоң иш болот. Андыктан бардыгыңыздар мына этияттык менен болуңуздар демекчибиз. Эскерте кетсек, студиябыздын меймандары өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүүчү, алдын алуу жана авария куткаруу иштери бөлүмүнүн башчысы полковник Үсөн уулу Акжол жана ошондой эле Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы полковник Бакытбек Молдо Исаев болду. Ал эми 2 саат бою кызматыңыздарда кесиптешим Чыңгыз Болотбеков жана мен Жанар Эсенова болдум. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар жана маанайыңыздар ар дайым жогорку деңгээлде СТУ менен бирге болсун.